Кутман күн. Сиздер менен экран аркылуу жолугушуп атканыма өтө бактылуумун. Буга чейинки видеолорго лайк басып, комментарий калтырганыңыздарга чоң ыраазычылык. Ар бир лайк мен үчүн дем күч берет. Комментарийлериңиз кийинкисин кандай видео тартсам деп ой жүгүртүүгө түрткү кылат. Демек мен сиздердин ой жүгүртүүңүздөргө, көз караштарыңыздарга кандайдыр бир аз да болсо пайда алып келатам деп эсептейм. Бүгүн биз ушул бул видеодогудай чыгашаларды оптимизация жөнүндө сөз кылабыз. Мага келген консультациялардын башка деле видеолордо көрдүм. Чыгашалар жөнүндө үстүртүүдөн айтылып кеткен. Биз ошону кичине кененирээк, тереңирээк сөз кылабыз. Генри Форд миллиардер болордун астында бир кичинекей шаарга барат экен да. Ал жерден сурап билүү пунктунда мага эң таза арзан отелдин номерин берип коесузбу деп сураганда, пункттун кызматкери аны аябай таң калып карап, анан мындай деп сурайт экен да: мен жаңылышпасам, сиз Генри Фордсуз. Сиздин уулуңуз кайганы гана барбасын, кайсы шаарда болбосун, эң кымбат отелдерде токтойт, эң жакшы ресторандардан тамак ичет, бренд кийимдерди кийет. Сиз өзүңүз миллионер болуп туруп, анан менден эң арзан отелдин номерин сураганыңыз кандай? Жаңылышпасам, сиздин үстүңүздөгү кийимиңиз деле менден улуу окшойт деп сураган экен да. Анда Генри Форд: ооба, отель мага эс алганга, уктаганга эле керек. Өзүнүн функциясын ал толук аткарат. Мен кошумча кызматка же болбосо ошонун ичиндеги роскошко ашык акча төлөгөнгө даяр эмесмин. Анан сиз баамдагандай эле менин үстүмдөгү кийимим, плащым атамдыкы. Бирок ал өзүнүн функциясын толук аткарат. Ошондуктан мен аны алмаштырууга деле кажет жок. Ошондуктан дагы деле кийип жүрөм. Мен бул жашоодогу өзүмдүн чыныгы максаттарымды билем жана акчанын баркын билем. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө миллионермин деп жооп кайтарган экен. Генри Форд айткандай эле, чыгашаларды оптимизация кылып, биз чоң максаттарды багындырышыбыз керек. 1,5-2 жыл, 3 жылдын ичинде оптимизация кылып туруп, элестетсеңиздер, биз Мальдивага барып атабыз, балдарыбызды бир чет мамлекеттерден окутуп, же болбосо квартирада жашасаңыздар, квартира алсаңыздар, машина алсаңыздар, бул сиздин жеңиш деп эсептесек болот да. Негизи эле ушул миллионерлерди байкасаңыздар, булар өтө эле жөнөкөй телефондорду колдонушат, өтө эле жөнөкөй кийимдерди, ошол эле Стив Джобс, Джек Ма, карасаңыздар футболка же болбосо водолазка, джинс эле кийип жүрүшөт да. Мен бир жаш миллионердин интервьюсун уккам 6-7 жыл мурда. Ал айтат да: мен 6 окшош футболка, 6 окшош джинс эле алып коем. Кийим тандаганга мен ашык деле убактым жок. Ошолор ыңгайлуу мага, ошолор сапаты дагы жакшы, ошолор деле алмаштырып кие берем дейт да. Ал эми көп учурларда биз негизи эле адам баласы ошол соц баракчалардан көрүп алып, же болбосо блогерлердин жашоосун көрүп алып, ошолорго умтулабыз, ошолордун чыгашаларын биз жаап беребиз да. Себеби блогерлерди реклама кылыш үчүн аларга бекер берет да. Алардын акчалары кетпейт, биздин кызылдай болгон акчаларыбыз, маңдай тер менен тапкан акчаларыбыз ошолордун чыгашаларын жаап берет. Максаттарыбызды коюп алгандан кийин биз болгон чыгымдарыбыздын баарын жазабыз. Орто эсебин чыгарыш үчүн 5-6 ай жазабыз. Ал эми биринчи айда болгонун кандай болсо жазабыз да, андан кийин ар бир статьяны ойлонуп, карап, разбор кылабыз. Менин астымда азыр конкреттүү мисал бар. Ушул мисал боюнча разбор кылабыз. Муну сиз угасызбы, укпайсызбы, жасайсызбы, бул сиздин тандоо. 1 сомуна чейин жазабыз. Көп учурларда 10 сомдон 100 сомго чейинки акчаны биз акча катары деле карабайбыз, бирок алар чогулуп келип туруп биздин капчыгыбызды азайтат. Дегенде эле биякта кофе экен да. Мен өзүм 10 жыл ушул таңымды кофе менен баштачумун, себеби 10 жыл банкта иштеп кеткем. Анан толугу менен түшүнөм, бирок биздин чоң максаттар тургандыктан биз бир нерседен баш тартышыбыз керек. Орто эсеп менен 200 сомдой кетет экен. Демек, биякта булочкасы же круассаны менен 20 күндө алганда эле бир статьядан биз 4000 сом кетирип атабыз. Муну кандай оптимизация кылсак болот?
биз чөп чайга алмаштырсак болот, ысык сууга же болбосо кайнак сууга эле кичине бал же болбосо варенье салып оптимизация кылсак болот. Чөп чайлар деле анча кымбат эмес, аптекада 30-50 сомдун тегерегинде сиздерге бир айга толугу менен жетет. Так, кийинки статья бул фастфуд экен. Шаурма орто эсеп менен 250 сомдун тегереги экен. Демек бир айда 5000 сом только фастфудка кетет. Эми фастфуд жөнүндө көп эле видеолор бар. Биз анын организмге зыян экенин, кандай продуктыдан жасалып атат, кандай жагдайда жасалып атат, анан биздин негизи эле тамагыбызга зыяндарын жакшы эле билебиз, көрүп жүрөбүз. Муну биз кашага алмаштырсак болот. Каша пайдалуу дагы, ага ар кандай бал же кошумча жемиштерди, кургатылгандарын кошуп, өзүбүздүн маанайыбызга жараша дагы кашаларды майрам катары кылып туруп, кичине эртерээк туруп, мунун баарын жасап алсак болот. Же контейнерге эртең менен жасап коюп, контейнерге салып, түштө тамактанып алсаңыздар, сиздин фастфудка акчаңыз кетпейт. Андан кийинки статья полуфабрикат экен. Полуфабрикатка да көп акча кетет экен бул жерде. Биз муну кандай оптимизация кылабыз? Жума же дем алыш күндөрү меню түзүп туруп, үй бүлөбүз менен чогуу эле отуруп 4-5 саат кичине көбүрөөк убакыт кетет, бирок ошол аралыкта биз ушул эле полуфабрикаттарды жасагандай эле пельменди деле, вареники, манты, самсы, слоеное тесто бүт баарын тең жасап туруп, морозильникке салып коюп, четинен ошолорду бышырып жесек болот. То есть полуфабрикатка дагы алардын башка жасап атканды сиз деле жасай аласыз, бир гана убакыт керек. Зато ошол аралыкта балким сиз балдарыңыз менен, үй бүлөңүз менен отуруп алып, 4-5 сааттын ичинде бир жумалык тамакты жасап койсо болот. Кийинки статьябыз бул крупалар экен. Эми бул жерде баягы күрүч, гречка, булардын баарын тең биз дүң сатып алсак болот. Базарга барып, анан мешоктоп сатып алсак бизге өтө эле арзан болот. Жакынкы магазинге барып, мисалы 1 килограмм кумшекер, гречка, күрүч, макарон алганда ар бир пакеттен 5 сомго чейин кошулат. Бул магазиндин баягы наны, магазиндин пайдасы. Бирок биз ошону билинип билинбей эле 200-300 сом ар бир алганда кошуп берип коебуз. Демек муну биз кичине акчаны көбүрөөк чогултуп, эгерде андай шарт жок болсо, биз кошуналар менен, туугандар менен, достор менен, алыш катыштар менен эле мешоктоп алып туруп, аны бөлүп алсак дагы бизге дагы пайдалуу, аларга да пайдалуу, капчыгыбызга да пайда. Так, жер жемиштер, мисалы бул жерден кандай оптимизация кылабыз? Азыр күз убагында күндүн нуруна, жердин баягы байлыгын алган жер жемиштер сонун сезонунда өскөн да. Демек булар өтө витаминге бай, кышында дагы даамы өтө сонун. Биз булардын баарын тең морозильникке сактап алсак болот. Мисалы ошол эле калемпир, помидорду ар бир тамакка фудблогерлер кандай туураш керек, кайсы тамакка кандай болот, ошону кооз кылып, ошолордун баарын туурап туруп, порциялап туруп, бөлүп, баклажан, жанагы кабачки, калемпир, капуста деги эле койчу бүт жер жемиштин баарын тең сактаганды үйрөтөт. YouTube'да кенен видеолор бар, ошолордун баарын тең сактап алсаңыздар болот. Анан капчыгыбызга келгенде дагы, мисалы помидорду тепличный, мисалы витамини аз, даамы дагы анча эмес, кышында биз 180 сомдун аралыгында алабыз. Ошол эле калемпирди мисалы 250-300 сомдун тегерегинде алабыз. Элестетсеңиз, бир эле калемпир где-то 60 сомдун тегереги болот. Азыркы баасы болсо килограммы где-то 50 сом, 70 сомдун тегереги. Ошондо биз өтө көп акчаларыбызды сактап калып атабыз. Кийинки статьясы дагы бул суусундуктар экен да. Биякта эми газированный суусундуктарды сахар аябай көп зыян экенин билебиз. Булардын баарын тең биз сууга алмаштырсак болот. Холодный чай дейт. Буларды көп учурларда биз аябай эркелеп эле даяр нерсени ичип атабыз, бирок кадимки эле бутылкабызды алып алып, биз үйдөн эле бул чайларды жасап ичсек болот. Себеби жанагындай пакетированный чайлар билесиздер, отходдон калгандарды красителдер менен жасап коюшат. Андан сырткары жакшы органический чайлар бар. Азыр Кыргызстанда деле чыгып атат. Анан же болбосо китайский, же болбосо
ошол эле английский чайлар бар, дагы жанагындай 100 грамм, 250 граммдыктарды алып туруп эле 3-4 жолу кайнатсаң дагы ошондой эле болот. Ошол чайлардан өзүңүздөр даамын кошуп туруп, бал, варенье кошуп туруп ичсеңиздер таза, экинчиден пайдалуураак, үчүнчүдөн капчыгыңызды дагы сиздер сактап аласыздар. Ал эми даяр, мисалы муздак чай, ошол эле газировкаларды алганда көп учурларда анын составында сахар көп, концентраттар кошулат, сөзсүз түрдө. Алар кандай санитардык нормаларда жасалып атат, грузчиктердин кол баштары тазабы, ошолордун баары тең чоң суроолорду жаратат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн ден соолугубузга да кам көрүш үчүн, капчыгыбызды да сакташ үчүн биз ушундай оптимизация кылып, анан көп нерсени бияктан тууралап алсак болот. Так, дальше кийинки статья бул дары, витаминдер экен. Бул жерден менин сунушум сөзсүз түрдө ичиш керек, анан дарыгерден түзмө-түз консультация алыш керек. Көп учурларда биз аптекадан барып сураганда баягы алардын зарплатасы дагы соданын деңгээлине жараша болот эмеспи, процент чыгарат. Анан бизге баягы рекламасы күчтүү болгон, баасы кымбатыраак болгон, соданын дагы көбүрөөк кылыш үчүн кымбат дарыларды, кымбат витаминдерди сунушташы мүмкүн. Алардын эффектүүлүгү канчалык деңгээлде болорун биз билбейбиз, бирок сиздин анализдериңизге жараша дарыгер түзмө-түз сизге консультация берип ушуларды ал десе, ошолорду ичишиңиз сөзсүз керек. Так, кийинки статья бул жол керек экен, анан такси деп турат. Көп учурларда биз таксини обязательно сөзсүз түрдө болчу чыгым катары кабыл алабыз. Кээде бир жагдайлар болуп уктап калабыз, кээде шашып калабыз. Бирок элестетсеңиз 200-300 сом бир жумада сиз 3 жолу барып келсеңиз 1000 сомуңуз уже минус. Бир айда ошондо 4000 сом бир эле жол киреге таксиге эле кетип калат. Анан эгерде жумушуңуз башка шаардын четинде же болбосо чын эле коомдук транспорт барбаган жерлер болсо, анда өзүңүздүн машинаңызды айдаган туура, сөзсүз түрдө жакшы маркадагы бензин коебуз, техосмотр өтүп турабыз, көбүрөөк чыгым болбош үчүн. Анан эгерде сиздин жумушуңуз шаардын борборунда эле болсо, ал жерге троллейбус маршруткалар жүрсө, анда мисалы ошол эле троллейбусту колдонсок болот. Мисалы шаарда Дордойго барсаңыз, же болбосо Азия Молл, мисалы Вефадан Азия Моллго, же болбосо Ташрабаттан мисалы ошол эле Ай Молл, ошолорго толугу менен троллейбустар жүрөт. Алар жакшы дагы жүрүшөт, эч жерден бат-баттан жүрүшөт. Анан сизге дагы кошумча личный водитель болуп калат. Ал учурда кетип баратканда сиз ошол эле телефон же болбосо башка жумуштарыңызды параллельно бүтүрө берсеңиз болот. Эгерде бир остановкага чейин болсо, анда жөө деле басышыңыз керек, себеби ал ден соолугуңузга да пайда болот. Машинаңызды бул учурда сиз биринчиден парковка издебейсиз, парковкага төлөбөйсүз, экинчиден бензиниңизди сарптабайсыз, үчүнчүдөн ар кандай болуп калышы мүмкүн, жол эрежелерин балким бузулуп калып, ГАИ кызматкерлерине кошумча штрафтарды төлөнүп калган учурлар болот. Анын ордуна эгерде жумуштарыңыз шаарда болсо жана ал жердеги коомдук транспорттар жүрсө, толугу менен мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, почему бы да, троллейбуска туруп алып деле бүтүрсөңүз болот. Так, андан кийинки бул кийим-кечек экен. Кийим-кечени бизде азыр эмне көп? Кийим көп. Биз эмоционалдуу болуп туруп анан кийимдерди ала беребиз, анын аркасынан ал кийимдерден кайра кутула албай, кимге берерибизди билбей, көп учурларда ошондой болот. Эгерде биз оптимизация деп чечсек, кийимдерди өтө гана зарыл, керек гана кийимдерди алууга аракет кылабыз. Анан бул жерден бакы мисалы не сезону актай, азыр жай, азыркы күз мезгилинде жай айдык кийимдерге скидка болот. Мисалы жайында кышкы кийимдерге скидка болот. Ошол скидка учурларын да алсаңыздар болот. Анан метод отложенной покупки деген бар. Мисалы сизге аябай бир көйнөк жакты, бул учурда сиз алам деп чечтиңиз, капчыгыңызды, карталарды үйгө таштап коебуз дагы, барып бир сыйра көрөбүз. Көп учурларда ожидание реальность болуп калат. Сүрөттө башкача, барып кармасаң сапаты
башкачараак болуп калат же фасону отурбай калат. Эгерде чындыгында сапаты да жакшы, фасону сизге жарашып, аябай жакшы отурса, ал кийимди алып барып кайра илебиз, ордуна коебуз. Бул үчүн өтө көп эрк керек. Бирок биз бул учурда өзүбүздүн чоң максаттарды эстейбиз дагы. Анан чындыгында мага керекпи деген суроо беребиз. Илип коюп кайра үйгө келебиз, бир түн уктайбыз. Көп учурларда биз баягы эмоцияга алдырып туруп, анан алып алабыз, келип илип коебуз. Көп болсо бир тойго кийип барабыз же бир кечеге, андан кийин ал кийимибиз илинип тура берет. Анан бир жылда бир же эки жолу кийилет да. Эгерде биринчи түнү нормально болсо, демек ал анча деле керек эмес. Эгерде бир жума өтүп, бир айдан кийин деле ошол көйнөктү сиз самап атсаңыз, капчыгыбызды алып барабыз ал жерге. Ал учурда эгерде көйнөктү башка сатып кетсе, демек ал сиздин кийим эмес. Балким ал бир айдан кийин ал көйнөккө скидка болуп калышы мүмкүн. Сиз арзаныраак алып калышыңыз мүмкүн. Анан скидка деле жок болсо, көйнөк илинип турса, бирок каалоомуз ошондой эле деңгээлде болсо, анда ал көйнөктү же кийимди алабыз. Анан действительно ошол керектүү, демек керектүү деп туруп чечим кабыл алып кийебиз. Анан көп учурларда биз ошол бир айга жетпей деле ал көйнөктү унутуп калабыз, башкасы чыгат, тренд болот, башка өңү жагат, мода болот, же башка жерлерде арзаныраак чыгат. Ошентип көп учурларда баягы настрой коюп алып эле ала беребиз да. Бирок ал кийимдер көбөйө берет, тура берет. Анан же өзүбүз кийип жыргатпайбыз, берейин десең кымбат, башкага берип ыраада көрбөйсүң, же элди жыргатпайсың, же өзүң жыргабайсың дегендей кийимди биз өтө эле ысырап кылып кие беребиз. Мында ойлоп көрсөк, биз бир сезондо аябай жакшы көрүп, бир 3 ашып кетсе 4 сыйра эле ошол кийимди киебиз да. Көп учурларда мисалы бир жакшы кийим алып туруп эле, анан калганын кичине сапаты орто кылып туруп эле алып, ошол 2 сыйра жакшы кийим алып койгон деле эң эле туура да. Калган кийимдерин ашыкча деле баягы ысырап кылып ала берген деле туура эмес. Анан эмнеден аябайбыз? Биз ич кийимден аябайбыз, бут кийимден аябайбыз. Ич кийим деле мисалы көп учурда биз ала беребиз, бир жугандан кийин эле же катышка болуп калат, чоюлуп калат. Баягы кытайлар деле байытабыз да. Мындай айтканда, бут кийим деле ошондой. Кээде бир менин оюмча бир жакшы бир сезонго 1-2 бут кийим толугу менен биздин керектөөбүздү канааттандырат. Себеби 7-8 деле бирок кээде бир ыңгайсыз же болбосо формасы жакшы эмес, кээ бир жерде бутту жорутуп, оорутуп, же болбосо оорчулугу болуп калат, оор болуп калат. Ошондой же болбосо жыты, жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Буттун деформацияга түрткөн бир бут кийимдерди деле баягы эмоцияга алдырып, жакшы көрүп алып алабыз, бирок аны кийбейбиз. Мунун баары тең ысырапчылык. Ошолордун баарын ойлонуп, туура чечим кабыл алабыз. Анан андан кийинки статья бул биякта ошол мисалы пакеттер дагы бар экен. Пакет мисалы кадимки эле продукт алыш үчүн пакетти ар бир барганда эле биз 20 жолу барсак 3 сомдон 5 сомдон бир 60-100 сомго чейин бир айда кетет экен да. Ошондо элестетиңиз, бир гана пакетте биз аны алып келебиз, ыргытып жиберебиз, же пакеттерди чогултуп ыргытабыз да. Бул биздин кызылдай эле акчабыз кетет, бир жылда пакетке эле где-то 1000 сомдой кетип калат экен. Ошолордун баарын карайбыз, санайбыз. Анан бул жерде коммуналдык төлөмдөр. Коммуналдык төлөмдөр боюнча баягы сууну дагы ысырап кылбай жакшы колдонобуз. Эгерде сиздерде квартира болсо, сөзсүз түрдө трубаларды карайбыз, счетчик коебуз. Счетчик болгондо арзаныраак болот. Эшик терезелерди жылуулайбыз, температураны өзүбүздүн организмибизге жараша ысытып жибербей, баягы түнгө чейин светти калтырып койбой, ошолордун баарын тең оптималдаштырабыз. Мисалы көп учурда тишибизди жууш үчүн бизге 1 стакан суу жетиштүү болот, бирок биз зубной щеткага алып алып, ары бери басып жүрө беребиз, суубуз ачык калып калат. Же болбосо ваннага киребиз, сотканы кармайбыз дагы, өзүбүз жанында тура беребиз да. Ушундай көп учурлар болуп калат. Ошондой эле 2 күн биринде ваннаны толтуруп жата беребиз. Бул организмге да зыян, экинчиден сууну дагы өтө көп туура эмес колдонуп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан ошолордун баарын тең ойлонуп колдонобуз. Ал эми айылдарда, конечно, аякта
огород сугарышы мүмкүн, светтер көп жерлерге керек болот. Эми мунун баарын тең баягы өзүбүз ойлонуп, керектүү учурда гана колдонуп, кереги жок болсо ысырап кылбаганга аракет кылабыз. Так, андан кийинки статья бул видеобуз аябай узун болчудай, аягына чейин көрүңүздөр. Мен супермаркетке баргандагы лайфхактар менен да бөлүшөм. 5-6 мен өзүмдүн лайфхактарым бар. Андан кийинки статья бул балдарга болгон чыгымдар экен. Бул жерден эми балдардын чыгымдарын биз толугу менен көтөрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө мектеби, окуусу, кошумча окуулары, окуу куралдарын баарын тең толугу менен жакшынакай кылып алып беребиз. Кийимдери өтө сапаттуу, келишимдүү болуш керек. Анан бут кийимдерине да өтө тыкан, көңүл бурабыз себеби мен көп эле учурда көрүп жүрөм. Балдарды, мисалы шлёпкаларды, резиновый шлёпкалар кийгизип коюшат да. Балдарга биринчиден ыңгайсыз, экинчиден сиздер деле ошол шлёпка менен базарга барып көрүңүздөрчү, урматтуу ата энелер. Баланын баш бармагы жерде жүрөт, буту кир, бул өтө эле деформация да кылат. Баланын бутуна да башка бир жыттар жугушу мүмкүн. Ошондуктан балага менин оюмча бир сезонго 1-2 аябай жакшы бут кийим алып берсеңиздер, ошол өп жыттап жакшынакай кылып кийгизсе болот да. Эч кандай натирание кылбаш керек, балага удобный болуш керек. Сиз ошону кийет белеңиз, сиз ошону басат белеңиз. Ошону ойлонуп туруп, баланын ордуна өзүңүздү коюшуңуз керек да. Бала оюнга алаксып, көп учурларда туура эмес болуп калат, анан буттары деформация болот, ар кандай ооруларга алып келет да. Ошондуктан баланын бут кийиминен аябай жакшынакай, лучше акчаңыздар жетпесе, чыгынып туруп бир бут кийим алып бергиле, жакшыраак, бүттү. Анан мондай резиновый бут кийимдерден булар такыр туура эмес да, жөн эле кытайлар деле байытып атасыңар да. Анан бул жерде мен оптимизация баягы Кыргызда барго баланы учарда кийинт. Бул кичинекей кезиндеги брендовый коляска, мисалы фирменный оюнчуктар же болбосо брендовый кийимдерге мен каршымын. Себеби бала бат жумуйт, бала эмнени кийип кандай экенин билбейт. Балага болгону таза болсо, анан ыңгайлуу болсо. Анан бренд кийимдердин көбүнчөсүн билесиздер, чоң кишилердин тигилет дагы, ошону эле кичинекей кылып туруп анан балага ылайыкташтырып тигип коюшат да, бирок балага көп учурларда алар ыңгайсыздыкты жаратышат. Ошондуктан мен негизи эле 6-7 жашка чейин ушундай бренд кийимдерге негизи эле каршымын. Алардын акчасы да кичине кымбатыраак, анан балага да кичине ыңгайсыздыкты жаратат. Үчүнчүдөн бала өтө бат жоңоет. Керектүү гана кийимдерди алабыз, анан 6-7 жаштан кийин бала өзү тандай баштайт, өзү каалоосун баштайт, каалап баштайт. Ошону биз толугу менен канааттандырып беришибиз керек. Жаш бала эмнени жеп атканын деле билбейт. Ага өтө кызык мындай бир нерсени кармап көрүү, өзүнүн жан дүйнөсүн кеңейтүү, башка көңүлүн бурган, көңүлүн бурган оюнчуктарды кармалап көрүү. Бирок бул 5 мүнөттүк гана убакытта, 5-10 мүнөттүн бала. Мисалы магазинден деле бир оюнчук жакты, мейли карматып коюңуздар, сиздер магазиндин баарын тегеренип чыкканча ал бала оюнчуктан уже кызыгы тарап кетет. Ошон үчүн ал оюнчукту таштап коет. Ал жерден алып бербейм, анан тигил бул деп баланы урушуп же күнөөлөөнү туура эмес. Анан мисалы кичинекей балага деле биз агуша алып беребиз, мисалы же болбосо башка бир кымбатыраак бир конфеттерди алып беребиз. Бирок бала кичинекей, али кичинекей, ал түшүнбөйт. Агуша ичип атабы же болбосо кадимки эле биздин таза сууларды ичип атабы, ага айырмасы жок. Бирок баасына келгенде биз үчүн, биздин капчык үчүн ал айырмасы бар. Себеби агушанын производителин карайбыз, бул Россиядан бери келип атат, канча деген концентрат бар ичинде, анан дамы кандай экенин биз дагы жакшы билбейбиз. Балага бересиң, ал жей берет. Ошондуктан лучше үйдөн эле биздин натуральный, табигый пюрелерди жасап, ошолорду берген менин оюмча туурараак болот. Анан 6-7 жаштан кийин бала өзүнүн оюн айтып, өзүнүн каалоосун айтканда биз ошону толугу менен канааттандырышыбыз керек. Эгерде биз ар бир балабызды Кудайдан сурап алганбыз. Биз ошол каалоо менен балдарыбызды жаратканбыз да. Биздин суранган үчүн Кудай бизге берген ал балдарды. Анан чоңойгондон баштап биз аларга отказ берип баштайбыз. Жок, болбойт, бул кымбат, мен сен үчүн ушуну кылып атам, сен үчүн сенин контрагыңды төлөп атам, сен ушуну билбей атасың деп баланы күнөөлөп, баланы баягы келечегине, өзүнүн жан дүйнөсүнө блокторду коюп, келечегине бир
каршылыктарды кылганды токтотуш керек. Эгерде балдарыңыздын чыгымдарын көтөрө албайсыздарбы, эгер балдарыңыздын кошумчаларын төлөй албайсыздарбы, анда детдомго берип коюңуздар. Сиздерди эч ким кыйнабайт да, кыйнаган жок да, ушул баланы сен төрө, баланы ушуну менден сура деп. Туурабы? Ошондуктан баланы сурап алдыңыздарбы? Будьте добры. Баланын чыгымдарын көтөрүшүңүздөр керек. Ана 18ге чейин баланын жоопкерчилиги толугу менен сиздин мойнуңузда. Ошондуктан балдардын күнөөлөбөй, сен мынтип салдың, сен бат эле кийимди жыртып салдың, сенин чыгымдарың бүтпөй койду деп баланы күнөөлөгөндү токтотуш керек. Наалбайбыз. Баланы биз сурап алдыкпы, демек анын толугу менен жоопкерчилигин сиз өзүңүздүн мойнуңузга алышыңыз керек. Же эгерде сиз наалып балаңыздын чыгымдарын көтөрө албайсызбы, демек сиз дагы баласыз. Демек сиз дагы ошол баланын позициясында отуруп алып, наалып, ыйлактап, сен бут кийимин бат эле жыртып салдың, мен ала албайм, анан мен мынтип албайм дегендерди токтотуш керек. Так, анан ошол питаниясы боюнча, балдардын көп эле учурда мектепте балдар жанагындай түшүнүксүз бир сухой роллтондорду жеп жүрөт, бир арзан конфеттерди жеп жүрөт да. Мунун баары тең баягы бизден чыккан эмес, Кытайдан чыккан бир конфеттер да. Мен өзүм Кытайда барып келгенде аякта жашаган балдар, кыздар бизди даже Кытайдан кекс жедирчү эмес да, себеби анын составында чочконун майы бар деп. Эми элестетсеңиздер, Кытайдан келген ошол конфеттер, анын ичинде эмне гана жок. Кытайда эмне гана жешпейт. Алар курт кумурсканды эле жешет. Анан ошол Кытайдан келген конфеттер алар кандай болушу мүмкүн? Тем более алар 100 сомго жетпеген арзан конфеттер. Алар биздин балдардын только зыян келтирип атат. Анын ичинде составында эмне гана жок. Концентраттар өтө күчтүү, дамын билгизбеген майлар, жырлар, ошол эле чочконун майы дагы бир эмне гана болушу мүмкүн. Ошондуктан анын баланын ашказанын сактап калыш үчүн балага түшүндүрүш керек. Эмне үчүн жегенге болбойт аларды. Балдарга толугу менен сиз идеалсыз, сиз көрөгөчсүз, сиз билгичсиз. Ошондуктан баланы кайсы нукка бурсаңыз, бала сизди угат. Балага сиз идеалдуу болгондуктан сиздин айтканыңыз бала үчүн туура болот. Анан жок, муну жегенге болбойт эле деп койсоңуз, бала түшүнбөйт аны. Эмнеге болбойт? Наоборот, жеп көрөйүн дейт да. Эгерде таттуу болуп, албетте жагат да таттуу болсо. Бирок сиз андан кийин аллергия болушу мүмкүн, андан кийин дары-дармекти ичишиң мүмкүн деген ушундай бир нерселердин баарын түшүндүрсөңүз, балага менен көбүрөөк сүйлөшсөңүз, баланы толугу менен үйдөн тамак берип, кандай тамак иш керек, туура тамак кылуунун баарын түшүндүрсөңүз, жашоодогу болгон ситуацияларды, тарыхый маалыматтарды, кандайдыр бир ата тек жөнүндөгү деги эле сүйлөшчү темаларды өзүңүздөр тандап алып туруп, балдарыңыздар менен сүйлөшсөңүздөр, ошол көбүрөөк баалуулукту берет. Мисалы көп учурларда азыр телефонду эле берип коет, бала түсө кечке телефондо жегендери жанагындай арзан конфеттер же болбосо бир суусундуктарды ичип алат дагы, баланын эми ден соолугуна өтө эле зыян келип атат да. Алар анан аллергиктер каяктан көп. Эмнеге больницаларда бизде балдардын оорулуусунун сандары өтө көп. Ошолордун баары тең эле ошондой туура эмес тамактануудан, жанагындай арзан, концентрат өтө күчтүү, сахары көп нерселерди жегенден чыгып атат. Так, мындан аркысыларын эми разбор кылбай эле коеюн. Видео аябай көп болуп кетип атат. Сиздер менен азыр мен айткандай эле лайфхактар менен бөлүшөйүн. Супермаркетке барганда эң биринчи биз список түзөбүз. Мерчендайзерлердин жумушу, ошол эле супермаркеттердин жумушу бизге сатуу, көбүрөөк биздин акчабызды алып калып, көбүрөөк товарды сатыш керек. Ошондуктан киргенде эле баягы кымбатыраак, бирок бат желчү нерселердин баары тең оозунда турат. Ал эми бизге өтө керектүү, ошол эле сүт, айран, быштак, нандын баары тең аркы полкаларда турат да. Ошол почти супермаркеттин жарымы же жарымынан көбүн өтүш керек да. Бул учурга биз уже психологиялык жактан даяр болуп калабыз, баарын алганга да. Ошондуктан сөзсүз түрдө список менен барабыз. Экинчиден болжол менен санайбыз, ашык акча албайбыз. Мисалы, ар бир эле кожойке же болбосо сиз деле отуруп алып, мисалы айна мынча сом, самын мынча сом, сүт мынча сом деп туруп, болжолдоп туруп жазып,
итогун чыгарып туруп анан ошол сумманы колуңузга кармап алып же картага салып коюп барсаңыз ашык алынып калган акча продуктудан сиз ашыктарын алып коесуз эгер акчаңыз жетпей калса. Себеби билесиз го, мисалы сиздин бир сумма 5000 сом менен бардыңыз, 5000 50 сом чыгып калса, мисалы 50 сомдук үстүндөгү печенье же болбосо мындай ал продуктты сиз жашааларыңызды билген продуктуну алып коесуз. Ошо менен толук ошол суммага гана аласыз, ашык алып келбейсиз. Так, үчүнчү лайфхак, биз сөзсүз түрдө корзина көтөрөбүз. Супермаркеттен эң жакшы бизге ыңгайлуусу бул тележка. Канча салсак деле айдооган өтө ыңгайлуу, анан психологиялык жактан да биз боштондукту толтурууга аракет кылабыз. Ал эми корзина биз көтөргөндө анын оор салмактап баштаганда биз ашык көтөргүбүз келбейт, оор нерсени көтөргүбүз келбейт, ошондуктан керектүү гана нерселерибизди алабыз. Так, андан кийин биз супермаркетке сөзсүз түрдө ток барабыз. Эгерде ачыкка барсак, биздин ашказаныбыз азыр батыраак тое калчу нерселерди көп алдырат. Керек болсо ошол жерден бышкан кухнядагы даяр тамактарды дагы алууга аракет кылабыз да. Анан эмоцияга алдырып туруп биз ар кандай тамактардын түрлөрүн дагы ала беришибиз мүмкүн, батыраак тойгон. Анан үйгө келип ача калып эле ошону жеп алабыз, тоёбуз. Бирок мындай карап келгенде, эгерде биз ачыкка барсак, эксперимент кылып көрүңүз. Өзүңүз комментарийде бөлүшүңүз, эксперимент кылдыңызбы, туура айтып атамбы же туура эмес айтып атамбы? Мен үчүн ушундай да. Ошол ачыкка барганда сиз алып келген продукты көп болсо бир 2 күнгө жетет. Эгерде ток барып, жумуштан кийин кичине эс алып, курсагыңызды тойгузуп алып барсаңыз, конкреттүү продуктыларды аласыздар дагы, ал продуктылар 1 жума 10 күнгө чейин кенен кесир жетет. Так, андан кийинки лайфхак, биз балдарды таштап барабыз. Демек, биз супермаркетке жолдошубуз же келинчегибиз менен же өзүбүз барабыз да. Көп учурларда бала менен барганда ошол полкаларды атайын мерчендайзерлер ушундай кылып, красочный кылып, яркий кылып, ошол балдардын көңүлүн буруу үчүн кылып тизишет. Экинчиден, байкасаңыздар, эң алдыңкы баланын бою менен жеткен полкаларда эң кымбат конфеттер турат. Оюнчуктары менен же болбосо, мисалы ошол эле мармеладтарды эң астыңкы полкаларда 150-120 сомдук мармеладтар турат. Анан баасы көтөрүлүп, сиздин боюңуздан бийигирээк полкаларда аякта 20-30 сомдук конфеттер турат. Ал эми бала өзү тандап астынан алып аткандан кийин, балага биз 20 сомдук же 30 сомдук конфет берсең, ал эч качан албайт аны. Ошондой эле кезекте турганда дагы балага тиги да кызык, бул да кызык, аны да алам дейт, муну да алам деп, ошонун баарын тең алгысы келе берет. Себеби уже чыгыш керек, а сиз аны жөн эле колуна карматып, көңүлүн башкага бөлө албайсыз. Ошондуктан баласы жок барсаңыз, сиз тынч өзүңүздүн каалаган продуктыларды алып үйгө келесиз. Андан кийин досубуз менен барбайбыз, достор менен. Эми бул жерде биз позиционировать эткенде демонстративный покупкаларды аябай жакшы көрөбүз. Же болбосо, наоборот, балдарды карагандан уялабыз. Бул эми адамдын психологиясы, бул жерде күнөөлүү эч ким жок. Же болбосо өзүздү баягы осознание кылуунун деле кереги жок, себеби адам өзү ошондой да. Же демонстрация кылып курбуларыбызга, досторубузга алып беребиз, балдарын карагандан уялабыз. Ошондуктан досторубуз дагы жок барабыз. Эмоционалдуу, импульсивдүү, демонстративдүү соодалардан баш тартабыз. Баягы копейка рубль бережет дегендей эле, биздин майда бараттарыбыз биздин чоң максаттарга жеткизүүчү тепкичтер деп санасак болот. Михаил Коршунов убагында студент кезинде 5-курс экен, IT бөлүмүндө Питерде окуп жүргөндө бир жыл өзүнө эксперимент койгон экен да. Ал учурларда өзү кошумча дагы тапчу экен. IT отделинде билесиздер, баягы жаңы программаны көчүрүп берип же болбосо ошого жол көргөзүп, ошону үйрөткөнгө дагы кошумча акча жакшы тапса болот. Ал ошентип жакшы эле тапчу экен, бирок акчасы кайсы жака кетип атканын такыр түшүнбөйт да. Вроде бы акча таап эле келип атат, бирок алар баягы кумга койгон суудай эле жок болуп кетет. Анан ал дептерин ачып алып, анан жазып баштаган экен да. Мисалы, ал учурда көбүңүздөр эле билесиздер, мисалы, единица же болбосо коммуналдык акы төлөрдө
терминалга төлөсөң 5 сом комиссия алып коет, же болбосо дагы бир ушундай майдала акчалар кетирип атканда ал жазып баштаган экен да. Мисалы ошол эле 100 сомду алып барып тейлөө борборунан бекер салдырат, комиссияны болсо алып келип копилкасына салат дагы, анан пополнение единицы деп туруп 100 сом деп жасалат дагы, комиссиясын өзүнүн копилкасына салып, бир жыл ушундай эксперимент кылып 450 000 рубль чогулткан экен да. Ал аябай таң калып, анан өзүнүн ушул программасын жазыптыр да. Багы учет доходов и расходов деген программа ушул Коршуновго таандык. Эгерде видео пайдалуу болсо, жакса лайк күтөм сиздерден. Кошумчаларыңыздар болсо, сунуштарыңыздар болсо, же менин айткандарыма каршы болсоңуздар комментарийге жазып кетиңиздер. Кимде ким кошумча киришелерди издеп жатса, мага жазып коюңуздар, сиздерге жакшы сунуштарым бар.